Дезинфекциялоо иштери Москва Гоголь көчөсүндөгү эски Борбордук мечитинен башталды. Саламаттык сактоо министрлигинин адистери келишип, жугушсуздандыруу иштеринин тартибин, эрежелерин тажрыйба жүзүндө көргөзүп беришүүдө. Алардын айтымында мындай тазалоо иштери күн сайын жасалып турушу керек. Ыйык жайды тазалоо иштерине көп деле убакыт кеткен жок. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун адистерин намаз окулуучу бөлмөлөрдөн тартып, бардык жайларын 10 мүнөттүн аралыгында тазалап бүткөрүштү. Эми бөлмөлөр желдетилгенден кийин 1 сааттан кийин кирсе болот. Адистердин билдиргенине караганда, зыянсыздандыруу иштери үчүн дары жана аны чачуучу жабдык гана керек. Биздин препарат сертифицированный, Россиядан алынат, тендердин на основе тендера алабыз. Бизе буйрук келген ошо Минздравдан ушундай иш-чараларды колдонуп, дезинфекция иш-чараларды көрсөтүп атабыз. Жугуштуу оорулардын алдын алуунун зарылдыгын айткан дин өкүлдөрү сактыкка кордук жок дешет. Кандай сакталынат, буга пайгамбарыбыз эмнелерди көрсөткөн, ошо нерсени күчөткүлө, адамдарга мечиттерге кимибизге жолукпайлы ошо Кудай Тааладан кечирим сурап ушул учурларда мына кече Азирети муфтийибиз баш болуп мына ошо Борбордук мечитибизде бир түлөө өткөрдүк. Бул колубуздан келишинче зикирлерибиз, Курандарыбыз, Кудайга болгон дубаларыбызды кылалы деп баардыгыбыз ушундай чогулуштарды кылып атабыз. Кудайга чексиз шүгүр. Бүгүнкү күндө биздин элибиз, жерибиз, мамлекетибиз ушундай кырсык апаттардан, коронавирустардан тынч. Мына бүгүн мамлекет менен, санэпидстанция менен сүйлөшүп, бардык ушул Кыргызстан боюнча мечиттерди ушул иш-чаранын алдын алуу жөнүндө дезинфекция кылайлык деп, мына массалык маалыматты сиздерге дагы рахмат, сиздерди дагы чакырып, жалпы коомчулукка ушул нерсе жетсин, ар бир мекеме, ар бир эл жыйнада турган эл жамаат ушул иш-чараларды өткөзүүгө ушул биз өзүбүз муфтият менен биргеликте мына биринчи кадамды баштап берейлик деп чакырдык сиздерди. Бишкек шаарында намаз окулуучу 70тен ашык мечит бар. Алардын имамдары Жибек жолу көчөсүндөгү жаңы салынган чоң мечитке чогулушуп, саламаттык сактоо министрлигинин адистеринин кеңештерин жана түшүндүрмөлөрүн угушту. Азыр мечиттин өкүлдөрү да, кызматкерлери да айтты. Биз бул боюнча иш алып барып баштадык деп айтты. Азыр биринчи жолдорун айтты. Мынакей азыр жума намазы өзүңүздөр билесиздер, бир жарым сааттан 40 мүнөткө чейин ошону узарып кетет. Булар айтып жатат, эми биз такыр токтотуп койгонго ошо мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок биз элдерге сунуш иретинде айтабыз. Келгендер болсо, ошо намаз окуу убактысыны жанагы кичине кыскартканга уже иш-чаралар башталыптыр. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлдөрү өтө дүрбөлөңгө түшүүдө, кайдыгер болууда туура эмес экенин айтышат. Кыял Шаршеева, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.